25 апрелде Эмгек партиясы Нарындын Кочкор районундагы Теңдик айылында дыйкан фермерлердин ишин жеңилдетүү максатында айыл чарба техникалар борборун түздү. Партиянын лидери Аскар Салымбеков сөзүндө иш муну менен гана токтоп калбастан сервистин базасында элди кооперацияга биригүүгө чакырды. Эмгек партиясынын лидери Аскар Салымбековду жергиликтүү тургундар абдан кубануу менен тосуп чыгышты. Себеп дегенде айылга дегеле район боюнча көрсөтүлгөн мындай техникалык жардам бардык партияларга эле таандык эмес. Аскар Салымбеков жолугушууда техникалар мындан тарбын болоорун белгиледи. Бир гана шарт дыйкан фермерлер өз каалоолору менен кооперацияга биригүүгө зарылдыгын баса айтты. Кооперациянын касиети жамаатташып иш алып баруу дегенди түшүндүрөрү маалым. 1,5 гектар, 1 гектар жерди айдоо менен эл жакырчылыктан чыгып кетүүсү шектүү, деди лидер. Traktörlerden ар бир районго ушундай бир тракторлерди жыйнап, өзүнчө бир сельхоз кооперация кылып, трактористтерди, үрөнчүлөрдү, тракторчуларды, май ташыгандарды, запчасть ташыгандарды, ушундай баарын башын бириктирип, жанагындай эмеси бар, жанагындай техникасы бар адамдардын баарын башын кошуп, ушундай бир сервистерди баштасак деген, баягы көптү күрсө көл болот дегендей, ар бир трактор өзүнчө жүрө бербей, бардыгын башын кошуп, анан иштетсек деген баягы ой кетип атат да. Ой кетип, анан биринчи ушул Кочкордон баштайлы деп, орекил 6 тракторду алып, бу жерде ушу Теңдик үрөн чарбасы им жетекчиси Рахат. Анан биринчи ушу Теңдик үрөн чарбасы менен кызматташтыкты баштап, ушул эле тракторду эмес, ушу Кочкордогу баягы тракторлордун башын кошуп, мына азыр эле жакшы бир эмени айтышты бизге, маалыматты айтышты. Жана Карабалтадагы солярка чыгарган завод бар турбайбы? Ооба. Ошол жерде солярканы жанагындай көп объемду алса, оптом алса, 31 сомдон берет экен. Анан биз ошондой оптом 31 сом менен алып келип, бу жерден баягы заправкалар бу жерден 40 сом болот бу жерде. 36 сом 50 тыйын. 36 сом 50 тыйын. 37 сом. Эгер биз жанагындай оптом алып келип бир 33 сомго түшүрүп койсок деле, айыл чарбага, силерге механизаторлорго жардам болбойт беле дегендей, дыйкандарга жардам болот эле деген ойго да кетип атабыз. Ал эми жамааттык негизде иш алып баруу ишти бир топ жеңилдетип, түшүмдүн молдуулугун арттырмакчы. Сервистин базасында кооперацияга биригүү кошумча жумушчу орундардын түзүлүшүн шарттайт. Ошол эле учурда айыл чарба техникалары саны жана сапаты жагынан дарбайт. Ошол пока тракторлерге анан кийин бензовоздор кошулса, анан күзгө чейин буюрса комбайнлар кошулса деп атабыз. Өз башкача айтканда мындай бир эме азыр мына трактори барлар күзүндө комбайнды кайдан табам деп башынып атат. Туурабы? Анан трактори бар болсо солярка жок. Солярка болсо кымбат. Азыр эми дүйнө жүзү ошого барат. Биз дагы ошону бир мындай эксперимент катары баштап көрөлү деп атабыз четинен. Бүгүнкү күндө Нарында жер айдоо кызуу башталып жаткан чагы. Дыйкандар трактор, сoko менен үрөн сепич каражаттарына абдан муктаж. Бир эле Кочкор районунда 30 миңге жакын айдоо аянты бар. Бул Нарын областынын 4/3 бөлүгү. Район акими, жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттары, дегеле дыйкан фермерлер өздөрү айтып жаткандай, буга чейинки техникалар союздан калган. Эскилиги жетип алынган түшүм учурдагы талаптарга жооп бербейт. Тракторлор бузулуп, жер айдалбай калчу. Эмгек партиясы тарабынан берилген Беларусь тракторлары жердин майын эзе чыгара айдайт, дейт жаңы түзүлгөн сервистин башчысы Рахат Жамакеев. Айтымда жаңы тракторлор менен бир эле Кочкор районунун жерлерин эмес, коңшу райондордун дыйкандарына да жардам берүүгө үлгүрүшөт. Бул тракторлордун жаңылыгы жана кубаттуулугу менен берилген мөөнөттө тиешелүү көлөмдү айдоого мүмкүн. Союз тарагандан бери техникалар келген эмес ушул айылга. Бул айылга эмес, район боюнча. Ар бир дыйкандар өзүнүн жөнтөгүнө жараша, өзлөрүнүн алына жараша айыл банктан, мамлекеттик банктардан алып келген. Биз район эли бүт сүйүнүп сыймыктанып атышат ушул жерде. Эмгек партиясынын атынан ушундай бизге 10%, 20%, 30% болгондо төлөө бизге чындыгында муктаж. Бул кишилер болсо өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп берип, ошо партиянын атынан ушундай бизге аябай чоң
баягы издегенибизди бизге колубузга берип сүйүнтүп отурушат. Жолугушуунун соңунда Теңир Толук дыйкандардын, фермерлердин орун колдон, жеңилин жерден алып берип жаткан Эмгек партиясына, анын башчысы Аскар Салымбековго айылдык аксакалдар батасын берип, элдик баатыр деп аташты. Теңдик эли техникаларга кубангандарынан көз жаштарын жашыра алышкан жок. Себеби жер менен дыйканды эч ажыратып кароого мүмкүн эмес.